Бүгүн 27 ноябрга карата республика боюнча мамлекеттик материалдар резервтер фонду 25.500 тонна аштык буудайды сатып алды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, сатып алынган аштык буудайдын сапаттуулугу 3-класстан. Ал эми илешкеттиги клейковинасы 23%дан кем эмес. Белгиленгендей учурда сатып алуу иштери уланууда. Кыргызстан жер титирөөдөн жабыркаган Афганистан элине гуманитардык жардам көрсөтөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен министрлик тарабынан жакынкы күндөрдө Афганистанга 100 тонна азык түлүк түрүндөгү тагыраагы 75 тонна ун, 20 тонна кумшекер, 5 тонна суумай жана 500 керебет, 500 журкан, 500 төшөк жеткирилет. Ошондой эле эл аралык жарандык коргонуу уюму тарабынан бөлүнгөн 1 миллиард сом аялдар жана балдарга кышкы кийим-кече, бут кийим, оюнчук, таттуу гигиеналык каражаттары алынды. Эске салсак, 2023-жылдын 7-октябрында Афганистандын Герат шаарында түндүк батыш тарабында очогунда күчү 6,3 балга жеткен жер титирөө катталган. Афганистандын табигый кырсыктар министрлигинин өкүлүнүн расмий маалыматына ылайык, жер титирөөдөн 2000ден ашуун адам каза болуп, 9240 адам жаракат алып, 1300дөн ашуун турак жай жабыркаган. Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Кашкалдаак айылында 120 орундуу бала бакча курулду. Бул тууралуу мамлекеттик курулуштан билдиришти. Аталган объекттин курулушу 2015-жылы республикалык бюджет эсебинен башталган. Бала бакчанын имараты 2 блоктон турат. Жалпы аянты 1281,6 чарчы метрди түзөт. Долбоорго ылайык бакчада балдар үчүн уктоочу бөлмөлөр, ашкана, музыкалык бөлмө, гимнастика жана машыгуу залы, дарылоо кабинети каралган. Бүгүнкү күндө эмерек жана техникалык жабдуулар толук орнотулуп, курулуш монтаждоо жумуштары толугу менен бүткөрүлдү. Бишкекте ардагерлер күнүнө карата дзюдо боюнча республикалык ачык турнир аяктады. Муниципалитеттен билдиришкендей, Дельфин олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин тарбиялануучулары мелдештин жеңүүчүлөрү болушту. 1-орун Сабира Кожомбердиева, 2-орун Самира Жарова, 3-орун Назик Шарленалиева. Белгилей кетсек, турнирге Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандан 500дөн ашуун спортчу катышты. Күн мурун Бишкектеги Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда оор атлетика боюнча 35-чи эл аралык мелдеш жыйынтыкталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирет. Мелдеш оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, Европанын 2 жолку жана Олимпиада чемпиону, СССРдын эмгек сиңирген спорт чебери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси Каныбек Осмоналиевдин 70 жылдык мааракесине арналган. 24 ноябрда старт алган мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Нидерландтан келген спортчулар катышты. Жеңүүчүлөргө тиешелүү даражадагы дипломдор, атайын статуэтка жана медалдар тапшырылды. Ошондой эле Сергей Денисенко абсолюттук чемпион аныкталып, мелдештин алтын курун тагынды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан Ханафи мазхабынын бүгүнкү глобалдык доордогу ролу 2-чи эл аралык симпозиуму өткөрүлдү. Анда мазхаб карманынын олуттуулугу, Ханафи мазхабынын өзгөчөлүгү, исламдагы орду талкууланып, Иордания, Египет, Казакстан, Өзбекстандан диний аалымдар жана Москванын муфтии, ошондой эле АКШнын ислам цивилизациясын өнүктүрүү боюнча фондунун жетекчиси тарабынан Кыргызстандагы казыларга, медресе жетекчилери баштаган жалпы 200 адамга лекция окушту. Анда туура эмес агымдарга кирип кетпөө, Ханафи мазхабынын өзгөчөлүктөрү айтылды. في هذا اليوم الكريم وفي هذا المؤتمر المهم Мен жалпы кыргыз элине кайрылат элем, ушул мазхабты бекем кармагыла. Анткени Ханафи мазхабынын Матуриди акыйдасын ата-бабаңар кармап келаткан жолдо дуа кылгыла, үрп-адатта бекем болгула демекчимин. Кудай буйрса, чоң ийгиликтерге жетишесиздер. Эмне себептен Борбор Азия жана кыргыздар Ханафи мазхабын карманып келишкен? Анткени бул мазхабта бардык баалуулуктар сакталып келген. Кыргыздар ислам динин кабыл алгандан бери дин тутууда Ханафи мазхабы менен каада-салт үрп-адаттарын эри шаркка кала жүрүшкөн. Ошондон улам да салттуу дин деп аталып калган. Мындан улам туура эмес агымдарга кирип кетүү коркунучунун алдын алууда бир система иштелип чыгуу аракети жүрүүдө. Анда тояштардан тарта маркумду акыркы сапарга узатууга чейинки бардык иштер республика боюнча бир эрежеге баш ийиши керек. Той өткөргөнүбүздө, жамандыкта, адамды узаткандыгыбызда бардыгы бул шариятка ылайык бир системада кетиш керек. Ар жерде ар кандай, ар бир айыл өз-өзүнчө кыла берүүдөн чочулашыбыз керек. Бул элди бөлүп жарылууга алып барат. Ошон үчүн ушунун үстүндө иштеп атабыз. Ошондуктан ушу чоң аалымдарыбызды чакырып, алар дагы ушунун лекцияларында айтып атат. Силер бизди туура багыла, биз арабпыз. Биздин өзүбүздүн адатыбыз бар. Силер кыргызсыңар.
кыргыз боюнча кылгыла, ыйманыңар болсун, бирок силердин кыргыз салт санааңарга ылайыктап туруп анан динди жашагыла. Мындай иш-аракеттер коңшу Казакстанда жолго коюлган. Анда дин тутуу казак маданиятынын салт санаасына жараша түзүлүптүр. Бизде салттуу дин деп айтылса, коңшулар салтташтырууга негизделген ислам дешет. Республика боюнча жалпы 9 медресе, колледж, Калкаралык ислам университетинен билим алгандар гана андан ары дин жайылтууну өздөрү колго алышкан. Адатта башка өлкөдөн келгендер жергиликтүүлөргө дин тууралуу атайын окутууларды өткөрүшпөйт экен. Гылымый жумуштарга, сыртка сапарларга шығып келу ол әдеттегі жағдай. Демек, осы мешіттер арқылы, мешіттерде айтылатын жұма уағыз сияқты, немесе ақшам, немесе бесін намаздарындағы айтылатын уағыздардың барлығы жүйелі түрде жұмыс істейді. Яғни систематично тақырыптары бекітілген, өзіміздің мамандар айтады. Біз сырттан ғалымдарды кіргізіп, мешіттерде ондай дәрістер жүргізмейміз. Ал енді ағымдарға келетін болсақ, оның ішінде радикалды, деструктивті ағымдар. Бұл Қазақстан, Қырғызстанға ғана тән нәрсе емес, бұл әлемдік тенденция. Қай елге бармасаң, осындай ағымдар бар. Кошумчаласак, дүйнө жүзүндө 69% мусулмандар Ханафи мазхабы менен жашайт. Анын ичинде Борбор Азия элдери илгертен Ханафи мазхабын карманып келишет. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.